Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Украинанын Киев шаарында өткөн украиналык көрүнүктүү балбандарды жана машыктыруучуларды эскерүү боюнча эл аралык турнирде алтын медальга ээ болгон белгилүү балбан Айсулуу Тыныбекова утуп алган медалын колуна кармап түшкөн сүрөтүн социалдык тармактагы баракчасына жүктөдү. Бүгүн Киевде өткөн эл аралык мелдеш аяктады. Бул мелдеш өлкөм үчүн дагы бир алтын медальды алып келди. Алтын медальга жетиш үчүн чыдамкайлыкты жана тырышчаактыкты бир ирет текшерип алдым окшойт. Беттештин динамикасы улам сайын өзгөрүп, жеке өзүм, башкы машыктыруучум жана албетте көрмандарым үчүн оңойго турган жок. Абдан көп адреналин ала алдык. Мени колдоп, мага ишенген адамдарга терең ыраазычылык билдирем деп жазды Тыныбекова. Айсулуу Тыныбекова финалда украиналык балбан кыз менен кез келип 9-7 эсебинде жеңүүчү аталган. Балбайлык окуучу Бекболот Турдушев президент Садыр Жапаров менен жолукту. Ал Instagram баракчасында өлкө башчысы менен жолуккан учурду тартылган сүрөттөрүн жарыялаган. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына президент окуучу бала менен жолугууга убада бергенин белгилеп кетти. Бекболот Турдушев мектебинин эскилиги жеткенин айтып, 2 кабат мектеп салып бериңиз деп өлкө башчысына кайрылгандан кийин интернет жылдызына айланган. Ошондон кийин Бекболоттун Жапаров менен жолуга турганы тууралуу маалымат тараган. Президенттин маалымат кызматы Жапаров Россияга болчу сапарынын алдында окуучу бала менен жолугуу каралган эмес дешкен. Көп өтпөй Жапаров видео байланыш аркылуу Бекболот Турдушев менен сүйлөшкөнүн өлкө башчысынын маалымат кызматы кабарлаган. Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Акматов 57 жашында каза болду. Кабарды парламенттин маалымат кызматы ырастады. Анда Акматовдун узак убакыттан бери илдет менен күрөшүп келген айтылат. Ал 2015-жылы Бир Бол партиясынын тизмеси менен депутат болуп шайланган. Алмазбек Акматов 1964-жылы 18 октябрында Нарын облусундагы Актала районундагы Дөрбөлжүн айылында төрөлгөн. Депутаттыкка чейин СССРдин коргоо министрлигинде аскердик саясий кызматтарда, президенттин иш башкармалыгында, эсеп палатасында иштеген. Президент Садыр Жапаров Россиянын лидери Владимир Путинден белекке кылыч алды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине ишенимдүү булактар кабарлашты. Эске салсак, Жапаров 24-25 февралда Москвага иш сапары менен барган. Ошол эле күнү Россия Федерациясынын лидери менен жолуккан. Кийинчерээк ал ЖМКларга берген маегинде Путинге кыргыз усталары жасаган кылыч тартуулаганын айткан. Баарынан кызыгы Владимир Владимирович дагы Садыр Нуркожоевичке баалуу металлдар менен коздолгон кылыч белек кылган. Президенттик протокол кызматы белектери дайыма кылдаттык менен ойлонуп, аны ар бир персона үчүн тандап эртеле камдашат. Эки өлкө президенттеринин бири-бирине курал бериши чоң жана тарыхый мааниге ээ деген ишенимдүү булактар. Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат катчысы Галина Байтерек аталган билдирүүнү тастыктады. Садыр Нуркожоевич Владимир Владимировичке берген белегин да, андан алган кылычты да өтө деле жарнамалагысы келген жок. Анын үстүнө мамлекет башчы алган белегин тарых музейине тапшырууну табыштады, деди Байтерек. Жапаров Москвага болгон иш сапарында Путинге жолуккандан тышкары парламент төрагасы, өкмөт башчысы, кыргыз мигранттары жана россиялык ишкерлер менен да кезиккен. КТРКнын Байкоочу кеңеши президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Нургазан Аркуловдун белгисиз адам менен болгон аудио жазуусу боюнча билдирүү таратты. Бул тууралуу Байкоочу кеңештин мүчөсү Айбек Карымов билдирди. Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын Байкоочу кеңешинин билдирүүсү Кыргызстандын интернет айдыңында Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нургазан Аркуловдун үнүнө окшогон аудио жазуу тарап жатат. Ал аудио жазууда Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын Байкоочу кеңешинин төрагасы Кубат Болоткановго $23,000 жана Байкоочу кеңештин 15 мүчөсүнө $3,000 акча берилгендиги тууралуу сөздөр камтылган. Бул аудио жазууну угуп чыгып, Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын Байкоочу кеңеши төмөндөгүлөрдү билдирет. Биринчиден, аудио жазмадагы үн Нургазан Аркуловдун өзүнө таандык үнү экендигине байланыштуу эч бир лингвистикалык жана соттук экспертизанын аныктамасы жок экенин эске алуу керек. Өзгөчө белгилей кетүүчү жагдай, аудио жазмадагы сүйлөшүүдө экинчи тараптын үнү атайлап өчүрүлгөндүгүн байкоого болот жана аудио жазмада айтылгандай Байкоочу кеңеш 15 мүчөсү жана төрага менен 15 адамдан турат. Экинчиден, бул аудио жазуу тарагандан кийин коомдук телеканалдын Байкоочу кеңешине жана анын мүчөлөрүнүн дарегине ар түрдүү жагымсыз сөздөр айтылууда. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү акчалай сыйлык алгандыгы тууралуу бир дагы факты жок. Мындан мурда мындай арыз менен эч ким кайрылган эмес. Ошондуктан социалдык түйүнгө пикир жазып, Байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн аброюна шек келтиргенден мурда бул аудио жазууда айтылган сөздөр
сөздөр канчалык деңгээлде чындыкка жакын экендигине көңүл бурушубуз керек. Коомдук талкууга жем таштаган бул аудиого байланыштуу буга чейин КТРКнын ичинде жана байкоочу кеңештин айланасында пара алуу же берүү фактылары катталбагандыгын билдирет. Ошол эле кезде жалган маалыматтардын коомдук резонанска айланып кетпөөсүн алдын алуу максатында Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңеши укук коргоо органдарына кат түрүндө кайрылат жана акыркы бүтүм текшерүүнүн жыйынтыгы менен чыгарылышы керек деп эсептейт. Ал эми КТРКнын менеджментине байкоочу кеңеш тарабынан аудио жазуу боюнча өз алдынча кызматтык жана журналисттик иликтөө жүргүзүүгө тапшырма берилет. Иликтөөнүн жыйынтыгы чыкканча КТРК жана байкоочу кеңештин аброюна шек келтирбей туруңуздарды суранабыз. Айрыкча баса белгилеп кетүүчү жагдай Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин эч бир мүчөсүнүн бул ишке эч кандай тиешеси жок жана эч бир мүчөсү акчалай сыйлык алган эмес деп так кесе белгилейбиз. Ош шаарында өтүп жаткан Райымбек Матраимовду колдоо митингине анын бир тууган агасы Искендер Матраимов дагы келип сөз сүйлөдү. Менин иним элдики, ал элдин адамы экенине дагы бир жолу ынандым. Ушул жерге чогулган силерге рахмат жана таазим. Мен айта турган сөзүм калган жок. Мен бир тууганымды мактай албайм, аны эл мактасын. Мен бир тууганымдын ак экенин билем. Инимдин соту болду, сот чечим чыгарды. Бирок ушуга дагы макул болбой элди чыгарып, Матраимовду жок кылбасак болбойт деп чыгышты. Эл революциядан тажады. Биз ушинтип жатып башка өлкөлөрдөн 10 жылга артка кетип жатабыз. Биз акыркы 3 жылдан бери унчукпай жүрдүк. 2017-жылдан бери чыдап келдик. Акыры мен чыдай алган жокмун. Мен бийликке дагы өкмөткө дагы инимдин ак экенин айттым. Мен кимдин ким экенин жакшы билем. Райымбек дагы акталып чыгат, бирок анда дагы эч ким ишенбей, Матраимовдор укук коргоо органдары менен сүйлөшүп алышты деп чыгышат. Мына ушул жерге чыккан бир дагы элди Матраимов алып чыккан жок. Баары өз калоосу менен чыккандар. Мына куттуу жерде туруп айтып жатам. Мен ушул жерде митингге чыккандардын жоопкерчилигин алып чыктым. Эми ушул жерде тартипти сактап берген укук коргоо органдарына ыраазычылыгымды бир туугандарымдын жана өзүмдүн атымдан айта кетем, деди Матраимов. Бишкектин мурдагы мэри Налиман Түлеев шайлоого аттанды. Бул тууралуу ал өзү Facebook баракчасына жазды. Биздин борборубуздун тагдырына мен кайдыгер боло албасымды сиздер билесиздер. Азыр мэриянын тегерегинде эмнелер болуп жаткандыгын байкап, биз жаш дымактуу кесипкөй командабыз менен Ак Бата партиясынын катарында Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышууну чечтик. Кечээ партиялаштар, саналаштар менен бирге курултай өткөрүп, баарыбыздын сүйүктүү шаарыбыз болгон Бишкектеги абалды талкууладык. Кырдаалдан кандайча чыгуу жолдорун издедик. Акыркы нааразычылык окуялары аң сезимдүү болду. Так ошондой прогрессивдүү ойлонгон жаштар жаңыча саясат жүргүзүүнү көтөрүп чыгышты. Биз ушул себептен Ак Бата партиясына ушундай жаштарды жыйнадык. Жакынкы күндөрдө борбордун ар бир жашоочусунун жашоо сапатын жакшыртуу боюнча биздин пландарды жана программаларды сиздерге айтып беребиз деп жазган ал. Ырчы Анжелика Бекполиева жаңы күйөө издеп баштадыңбы деген сыяктуу 3 суроого жооп жазды. Ал жоопторун Инстаграмдагы баракчасына жазган. Сага эмне жетишпейт? Үйүңдө кыздарыңды кучактап отурбайсыңбы? Жаңы күйөө издеп баштадыңбы? 3 эң популярдуу суроо. Биринчи, Аллахка шүгүр, алакан жайып сураган нерселеримдин баары бар. Баары жетиштүү. Болгону ушул бактыма ыраазычылык иретинде иштеп келем. Киреше табуу өзүбүздүн кыймыл-аракет тарбиябыздан. Бир эмес, экиден унаа, үй бизнестерим бар. Бирөөнүн акысын жемек түгүл ашыкчасы менен берип келем. Менин берешемдигим мага береке алып келет. Экинчи, бала кучакта үйдө отурган аялдын заманы болбой калды. Ар бир аял затынын кыялы балдарына татыктуу билим, турмуш куруп берүү. Эч нерседен кем кылбай багуу. Аял өзү үчүн төрөйт окшойт деген ойлор дагы жок эмес. Керек болсо эркектерден ашаш деген айымдардын коомго пайдасы чоң болууда. Үйүңдө отур чей деп тыйган эркек сөзүнө жараша иши менен авторитеттүү болуусу керек. Үчүнчү, 29 жашымда 3 кызым менен ажыраштым. Кыйынчылыктарды көрдүм, сөз болдум, ушакка малындым. Бизде ажырашуу өтө жаман көрүнүш. Бирок мен үйдөгү басынтуулардан кыйналып, жаңы жашоого аттанганыма өкүнбөйм. Адам бир жашайт. Ал өмүрүн гүлдөтүп жашаш керек, өсүш керек. Азыр сыйбыз баары жакшы. Мен ажырашкандан бери күйөө издебедим. Оюма турмуш куруу дагы деле келе элек. Себеби кыздарымды бирөө жарым кагып койсо мен сынып калам деп корком. Алар да чоңоюп буттарына туруш керек. Мендеги мотивация, стимул бир гана кыздарымдын келечеги үчүн аракет кылып, мыкты эне болуу. Мендей айымга өтө сабырдуу, намыскөй инсан келечекте табылат деп ишенем. Мен издебейм, ал өзү мени табат деп жазган ал. Сокулук районунда спорт залдан окуучу кыздын асынып турган абалда жансыз денеси табылды. Маркум Фрунзе айылындагы Фрунзе номер 1 орто мектебинин 9 классында билим алып жаткан. Аймактык кабарчыга белгилүү болгондой, окуя 23 февраль күнү болгон. Райондук билим берүү бөлүмү бул фактыны тастыктап төмөнкүлөрдү билдиришти. Бул кызды апасы төрөгөндөн кийин өзүнүн энесинин колуна таштап кеткен экен. Мындан кийин 2 класста окуган бир тууганы бар. Экөө тең тайэнесинин колунда жашап жатышкан. Апасы болсо өз алдынча турмуш куруп кеткен. Тайэнеси 74
44 жаштагы кары киши. Акыркы учурларда кыздын апасы үйүнө кайтып келип чогуу жашап жатышкан. Бирок кызы менен тил табыша албай экөө уруша башташкан. Буга чейин маркум Фрунзе айылындагы жеке менчик машыгуу залына барып машыкчу экен. Ошол күнү спорт залдын ачкычын сурап жалгыз калганын айтышты. Ошентип кечки саат 18:00 чамасында аны асынып турган абалда жансыз денесин табышкан. Өзү тынч, тартиптүү кыз экен, ошол себептен ишенип ачкычты беришкен көрүнөт деп айтылат маалыматта. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигинин, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын начальнигине которулган Акылбек Мамасеитов байлыгына чиренген чала кадр экенин өздүк курам жакшы билет. Карьералык секиригин акча менен жасап калганы калппы. Убагында Жалал Абад облусунун башкы милициясы катары көтөрүлүп, ал жактан иштей албай ээрден шыпырылган. Казармандагы алтын комбинатты жергиликтүү эл талкалап салган эсибизде. Инвесторго мындай мамилени жасатпоо үчүн Акылбек Мамасеитов алдын ала иштеш керек эле. Тилекке каршы байлыгына көп жүрсө, каяктагы жакшылыктан үмүт кыласыңар. Бул Эркулду өкүл атасы депутат Талайбек Масабиров менен Алиарбек Абжалиев калкалап дайыма көмөктөшүп келет. Атургай кожолору генералдык чин даражаны алып берүүгө жанталашканы рас. Кыскасы, ички иштер министрлигинде кесибин сүйгөн профессионал кадрлар арбын. Алардын акчасы жок болгон үчүн өспөй жатышат да. Ылаң жоруктан арылбай калдык го. Азия Ньюс гезити. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.